өзүңүздөр көргөндөй, коомдук кичи автобустар мына ушундай аялдамага кирип токтосо, бардык жүргүнчүлөр кенен чыгып түшө алышат жана арт жагы пробка болбойт. Эң негизгиси. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эреже Плюс программасында бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай эле Курман-Жандатка көчөсүндөгү аялдамага коомдук транспорттарды бул жака аялдамага токтотуу үчүн аракет кылып атабыз. Мынакей жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү кызматкерлеринин жардамында албетте. Бул жерде өзүңүздөр байкасаңыздар ар дайым жол тыгыны болгон. Эмнеге дегенде бардык коомдук транспорт, жөө жүргүнчүлөрдү ташый турган транспорттардын бардыгы чоң жолдун боюнда эле токтой берген, ошонун негизинде жол тыгыны пайда болгон. Азыр бир аз өзүңүздөр көрүп тургандай жол тыгын аз. Эмнеге дегенде бүт бардыгы монтип аялдамага токтоп, андан бул жагынан 2 катар машина кененинен өтүп атат. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Эреже Плюс программасы бүгүн дагы Курман-Жандатка көчөсүндө Араванскийдеги мына ушул аялдамага келдик. Бул жерде байкап турсаңыздар, бардык жеңил жөө жүргүнчүлөрдү ташуучу жеңил автоунаалардын бардыгы монтип чоң жолдун боюна эле токтоп коет. Анан көпчүлүк элдердин бардыгы монтип чоң жолго чыгып үйрөнүп калыптыр. Бирок чындыгында эле аялдамада турганда бул жактан кайсыл маршрут келатканы көрүнбөйт экен. Анткени мондай көрнак жарнактардын бардыгы тосуп калат экен. Ошондуктан бүгүн биз остановкага коюлган таксилердин бүт баарын алдырганга аракет жасайбыз. Жана жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү кызматкерлери Кудай буйрса мына жардамга келишти. Азыр биз байкап көрөлү. Эгерде бардыгы жол эрежесин сактаганда шаарыбызда канчалык деңгээлде пробка жоюлмак? Баарыбыз биргеликте байкап көрөлү. Саламатсызбы? Сиздер эмне үчүн бул убакка чейин остановкага кирип адам албайт элеңиздер дейм да? Жок, эми таксилер турбаса кана кылып алабыз? Бу жерде таксилер ошондой. Негизи кирчү элеңиздер бул жака? Остановка бош болсо киребиз да. Бош эмес да.
Ачы. Аркы ичкериге кирсеңиздер, маршруткалар башка автолорго тоскоол жаратпастан келет могулдар ичи алдыңызда токтойт. Ой, эже. Ичкериге кирип алыңыздар, келиңиздер, а? Көрдүңүзбү, сиз жерде токтосоңуз, маршрутка ар жака токтоп атат эми. Ичкериге кирип алыңыздар. Бул жака чыгып алыңыздар, маршруттар өздөрү ичкериге кирет, а? Өйдө чыгып алыңыздар. Остановкадан жолго чыкпаңыздар, а? Остановкабыз өзү кеңирил экен го. Негизинен бул жерде аялдамада туруп деле маршрутканы күтсөк болот. Бирок тилекке каршы мондай көрнөк жарнактардын бүт бардыгы кайсыл маршрутка киратканын тосуп калат экен. Анан бүт бардыгы монтип жолдун боюнда токтошот экен дагы, жөө жүргүнчүлөрдүн бардыгы жолго чыгып кетишет экен, чоң жолго. Байке кандайсыз? Младший инспектор айтыңыздар, көрөбүз, кандайсыз? Эмне үчүн ичкериге токтойсуз? Алдым машина туруп калды да. Иә. Алдым да машина жок болчу го байке. Сиз деген могу ичкери остановкага ичкериге кирипчи, ичкерирээк кирип токтосоңуз, анан элдер да ошого көнөт да. Сиздер келип эле бош турмушка токтосоңуздар, элдер сиздерге сразу чыгып атат. Жанагында. Анан артыңыздарда дагы пробка болбойт да, сиз башка водительдерди дагы эске алып коюшуңуз керек да. Алдыга токтоп, мындан кийин ичкериге токтоп жүрүңүз, хорошо? Ак жол айдаңыз. İçeriye girip buradayım. Oğuz'a kaçıp olsan ana, ayak verip olsan. Күлөт аттан, сиз билер abi. Кылам менен токтошосуз. Кандайсыз беке? Младший инспектор айтмады, саламатсызбы? Сиз деген адам балганма, аялдама келгенде, аялдама ичкерирээк кирип токтой турганга ыңгайлаштырылган да. Бул остановкачы. Сиз деген келип эле жолдун чекесине сразу эле токтоп атасыз да. Ичкерирээк кирип ичине жакыныраак токтосоңуз башка автомобиль тоскоол жаратпайт да мындан кийин, а? Сиз эрежени сактап коесуз, а? Айдаңыз. Мындан кийин ошо ичкерирээк токтоңуздар, а? Ак жол, айдаңыз. Ар бир айдоочуга эртең менен кечинде күн сайын эскертилип турат. Ар бир остановкага келгенде эскертет, диспетчерский пункттарда өздөрүнүн диспетчерлери бар, ошолор да эскертип турат. ОСОнун жетекчилери да эскертет. Азыр мисалы мына бул жерде артыңызда көрүп тургандай эле пробка көбүнчө ушул жерде пробка болуп калат. Ошого ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Жөө жүргүнчүлөрбү же ошол жөө жүргүнчүлөрдү ташыган киши автобустар? Эми кээде жөө жүргүнчүлөрдө деле бар айыпчы. Эми бардыгыбыз деле бар, негизичи. Анан кээ бир биздин маршруттар кээ бирде жаңыдан ишке чыккандар түшүнбөй калышы мүмкүн, эмеге токтоп. Остановка жер жок жерге токтоп. Биз аны уже жолго салып, азыр бардык остановкалардан токтоп аялдамаларда жүргүнчүлөр ташып, түшүрүп чыгарып атат.